Жыл сайын өтүүчү Мейкен Азия эл аралык сынагына тандоо туру болду. Анда Калыстар тобу тарабынан катышуучулардын үнүнө, сахнада өзүн алып жүрүү жана тандаган ырларына карап баа берилет. Сынактын негизги максаты таланттуу жаштарды колдоо жана чыгармачылык башатына дем берүү. Быйылкы таймашка 20 мамлекеттен өнөр адамдары келери күтүлүүдө. Эл аралык фестиваль 18-19-20 август күндөрү Ысык-Көл облусунун Чолпон Ата шаарында өтөт. Белгилей кетсек, Мейкен Азия эл аралык фестивали 4-чү жолу уюштурулууда. Алгач 2013-жылы өткөрүлүп, 17 мамлекеттен таланттар катышкан. Бул жылы ушул конкурсту фестивалды өткөрөлү деген жаңы демилге эл аралык маданий уюмунун баш катчысы Султан Акимович Шыраевдин демилгеси менен башталып, жалпы даярдоо иштери Маданият министрлигинде жана Маданият сервис мамлекеттик ишкананын иши менен өтүп келип отурат. Эми буюрса жакшы балдарды тандаганга аракеттенебиз. Бүгүнкү күнгө чейин онлайн форматында өткөрүп, татыктууларын тандап, бүгүн мына 14-15-16 бала катышып келип отурат. Аз эле балдарды тандайбыз. Карап отурсак, бардыгы эле кыйын. Жакшынакай вокалдар бар экен, жакшынакай үндөрү бар экен. Эми бирок бул сынак. Сынакта ар кандай болот. Эмне болсо дагы балдарыбызга ийгилик каалайм.